Кийинки сөз сот адилеттигинин жогорку мектебинин өкүлү Бекбашева Чолпон Аскарбековна. Урматтуу судьялар, Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектеби, мындан ары сот адилеттигинин жогорку мектеби Кыргыз Республикасынын жараны Жорокулов Максатбектин Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун Конституциялык палатасына жазган өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 15-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-абзацы жана 17-беренесинин 2-бөлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциянын 5-беренесинин 1-бөлүгүнө 10-беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-абзацына жана 50-беренесинин 4-пунктуна карама каршы келет деп көрсөткөн боюнча өзүбүздүн жөөлөрүбүздү билдиребиз. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын жогоруда көргөзүлгөн беренелери боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьясынын жана жергиликтүү соттордун судьясынын кызматы ордун ээлөөгө биринчи жолу талапкер болгон жана судьялык иш стажы жок адамдарга, ошондой эле судьялык иш стажы бар адамдарга мындан ары конкурска катышууга берген арызы менен адамды судьянын кызмат ордунан бошотуунун же болбосо судьянын ыйгарым укуктарын токтотуунун ортосундагы тыныгуунун мөөнөтү 10 жылдан ашса төмөнкүдө кошумча талап белгиленет. Талапкерлерди окутуунун натыйжалары боюнча берилүүчү сертификаттын болушу экзамен талапкерлердин окуусунун жыйынтыктары боюнча тапшырылат. Сертификат 3 жыл бою жарактуу. Окутуунун программасы, экзамендин алуу боюнча комиссиянын курамы, ошондой эле анын берүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын судьялар кеңеши тарабынан бекитилет. Сот адилеттигинин жогорку мектеби жүргүзгөн окутуунун максаты судьялык кызматта иштөө үчүн зарыл болгон теорикалык билимдерди жана практикалык көндүмдөрдү талапкерлер тарабынан өздөштүрүү болуп саналат. Алардын ичинен практикалык тажрыйбасын жогорулатуу, сот актыларын сапаттуу даярдоо, жаңы мыйзамдар менен таанышуу жана практикада туура колдонуу үчүн өткөрүлөт. Окутуу акысыз жүргүзүлүп, угуучулар окуу методикалык каражаттар менен камсыздалышат. Судьялардын кызмат ордуна талапкерлерди даярдоонун ишке ашыруу боюнча 36 угуучуга 5 айлык окутуу программасы менен пилоттук негизде 2011-жылы окуу өткөрүлгөн, ал эми 2017-жылы 40 угуучуга 4 айлык окуу курсу боюнча өткөрүлгөн. Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин 2018-жылдын 6-июлундагы жана 2-ноябрындагы чечимдери менен бекитилген окуу программасына жана Кыргыз Республикасынын судьяларынын кызмат ордуна талапкерлерди окуудан өткөрүү жөнүндө жобого ылайык сот адилеттигинин жогорку мектебинде 2018-жылдын 10-сентябрынан баштап 50 угуучуга 6 айлык окуу өткөрүлүп жатат. Окутуу курсу 3 ай теорикалык жана 3 ай стажировкадан өткөрүү этаптардан турат. Бүгүнкү күндө талапкерлер окутуунун теорикалык бөлүгүн аяктап, жергиликтүү сотторго стажировкадан өтүү үчүн жиберилди. Тактай кетсек, Бишкек шаарында иштеп жашаган талапкерлер шаардык жергиликтүү сотторго жиберилди. Ал эми аймактардан келген талапкерлер жашаган жерлери боюнча жергиликтүү сотторго, региондорго жиберилишти. Белгилүү болгондой, судьялар деп Конституцияда жана мыйзамдарда каралган тартиптерде сот адилеттигин жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу жана өзүнүн милдеттери кесипкөй негизде аткарган адамдар болуп саналат. Судьянын статусу анын ээсинин инсандыгына, квалификациясына жана жүрүм-турууна бийик стандарттарды коюу менен аны алууга жана токтотууга жогорулатылган талаптар. Судьялык ыйгарым укуктарды талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн жоопкерчиликти күчөтүү, бийик статуска шайкеш келүүчү материалдык жана социалдык камсыз кылуу жана башка кепилдиктер менен аныкталат. Азыркы замандын талабы менен бардык чөйрөдөгү адистер квалификациясын жогорулатуусу керек.
Эң эле жоопкерчиликтүү талап кылынган кесиптердин бири бул судьялык кесип. Судьянын кызмат ордуна талапкерлердин бош жумуш ордуна кирүүдө алардын компетенттүүлүгү каралат. Ошондуктан мамлекет тарабынан жогору коюлган талаптарга жараша жаш кадрларды даярдоо сот адилеттигинин жогорку мектебинин максаттарынын бири болуп эсептелет. Талапкерлердин окуусунун теорикалык курсу стажировка менен негизделүүсү зарыл. Сот отурумдары жүргүзүү техникасы, сот отурумундагы жүрүм-турумдар эрежелери, соттук актыларды даярдоо жана редакциялоо, далилдерге баа берүү, профессионалдык этика жана башка маанилүү этаптардан талапкерлер иш жүзүндө өтүүсү керек. Белгилей кетсек, талапкерлерден алардын жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этноска таандыктыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка ынамдары, билими, теги, мүлктүүлүк же регионалдык таандуулугу, тууганчылыктары боюнча сот адилеттигинин жогорку мектеби атайын чектерди койбойт жана маалыматтарды сурап текшербейт. Ошондой эле конкурс өткөрүүдө алдын ала ордун ээлөө системасы да жок. Кыргыз Республикасынын судьяларынын кызмат орундарына талапкерлерди окуудан өтүүгө колдонуудагы мыйзамдардын талаптарына жооп берген бардык адамдар катыша алат. Жыл сайын компьютердик тестирлөөнүн чектик баллы судьялар кеңешинин чечими менен белгиленет. Компьютердик тестирлөөнүн чектик баллын алган талапкерлер кирүү экзамендин 2 жана 3 этабына киргизилет. Кирүү экзамендеринин жыйынтыгы боюнча балдардын эң көп санын алган талапкерлер судьялар кеңеши аныктаган санда сот адилеттигинин жогорку мектебине окууга кабыл алынат. Кирүү экзамендери судьялар кеңеши тарабынан бекитилген кабыл алуу комиссиясы тарабынан жүргүзүлөт. Сот адилеттигинин жогорку мектебинин директору кабыл алуу комиссиясынын чечиминин негизинде сот адилеттигинин жогорку мектебине окууга угуучуларды кабыл алуу жөнүндө буйрук чыгарат. Кошумча айтып кетсек, Конституциянын 16 беренесинин 3 пунктуна ылайык Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей. Бирок ошол эле учурда судья кесиби уникалдуу болуп эсептелет. Анткени сот системасынын өкүлдөрү катары алар мамлекеттик ыйгарым укуктарга ээ жана чечимдерди Кыргыз Республикасынын атынан кабыл алышат. Конституциянын 100 беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын сотторунун мыйзамдуу күчүнө кирген актылары бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар, коомдук бирикмелер, кызмат адамдары жана жеке адамдар үчүн милдеттүү болот жана республикасынын бүткүл аймагында аткарылууга тийиш. Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын судьяларынын кызмат орундарына талапкерлерге коюлган талаптар негиздүү жана Жорокуловдун өтүнүчү канааттандырууга негиз жок деп эсептейбиз. Тескерисинче, бүгүнкү күндө сот системасын реформалоонун алкагында жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясатта судьялык кызматка барам деген талапкерлерге коюлуучу талаптар күчөтүлүшү зарыл экендигин белгилеп кетмекчибиз. Рахмат.